Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан мен Элизат Эркинтур. Бүгүн биздин студияда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн аппарат жетекчиси, коомдук ишмер Эмирбек Каптагаев. Саламатсызбы? Айтсаңыз, бул апта башында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чогулуп турсуңар да, бул демилге кимге таандык, кимдер келди, эмне жөнүндө сөз болду, канча мүчөсү катышты дегендей. Эми бул мындай демилге бирөөнө таандык деп айтыш эми кыйын, анткени мына ошол айдын башында Текебаев менен Чотонов сот тарабынан бардык өкүмдөр жокко чыгарылып, сот иши кайра каралсын деген чечим чыгып, анан үй камагына чыккандан кийин эле сөзсүз өз ара сүйлөшүп, бир жолугуп, башын куттуктап, ал акыбал, ден соолук, ал жайын сурап коелу деген пикир алышуу болуп аткан. Анан бул жолугушууга ошо убактылуу өкмөттүн 11 мүчөсү келди. Негизинен баягы бири-биринен байланыш кармап, кол үзүшпөй, бири-бири менен байланышып тургандар болуп калды да. Ошол Атамбаевдин убагында да ошо Атамбаевдин режимине каршы пикирлеш болуп, ошо ар кандай кырдаалда жолугушуп жүргөндөр, баягы пикир алышкандар эле анда келе чогулалы деп эле чогулуп калды да. Бул жерде бирөө уюштуруп, мындай чакыруу берип чакырган жок. Мындай бул өзүнөн өзү болчу нерсе да. Анан анда мурдараак деп барып баягы баштарын куттуктап коелу дегенде тиги өзлөрүнүн айылдарына кетишти, анан келишти. Эми бул кыргызчылык, адамгерчилик эле нерсе. Анын үстүнө биз убактылуу өкмөт мүчөлөрү негизинен бул тагдырлаш баары тең, тагдырыбыз байланган. Ошол 10-жыл апрель революциясына чейин дагы ошо башты канжыгага байлап коюп, ошо мурунку Бакиевдин режими менен ачык күрөшүп жүргөн кишилер да. Анан 10-жыл 7 апрель ушундай экен, мына көпчүлүгүбүз камакта болуп, 7 апрель кечинде чыктык да. Кечинде 7ге жакын чыгарышты бизди. Ошого 7ге чыгып. Сизди да камашты беле? Мен да камакта турдум да. Ошо чыккандан кийин ошо чогулуп, бир 7:30 чогулуп, 8-дерде биринчи жолу 7:30-8-дерде сүйлөшүп, ошо баары бир ушундай болгондон кийин биз жоопкерчиликти алышыбыз керек деп, баягы ошол учурдагы өлкө үчүн, кырдаал үчүн жоопкерчиликти алган адамдар да. Бул эч ким мажбурлаган жок. Ар ким өз эрки менен ошо күнү мен да кошулам болуп кошулуп калды да. Негизинен эми баягы мурдагы Бириккен элдик кыймылдын аткаруу комитети, саясий бюросунун мүчөлөрү, анан да башка ошол Абдыган Эркебаевич, Элмира Султановна, Темир Сайревичтер кошулуп, ошо менен убактылуу өкмөт түзүлүп калганда, мына ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Бирок баары чогулбаптырсыңар, 14 киши. 14 киши. Атамбаев камакта турат. Мисалы үчүн менин Топчубек Тургуналович менен эч байланышым жок, ошо кезде мүчө катары жүргөн. Иса Шенкулович менен да байланыш жок. Ошондой эле бул жерде айтып атпаймынбы, бири-бири менен байланышып, пикир алышып тургандар чогулуп калды да. Пикирлештер чогулду. Пикирлештер чогулуп калды. Анан баягы Өмүрбек Текебаев камалып жатканда чогулган эмессиңер да? Биз билген уккан эмеспиз да убактылуу өкмөт мүчөлөрү чогулган. Жок, ал убактылуу өкмөт биз биринчи мындай негизинен чогулганыбыз бул 16-жыл август айында чогулуп, августта анткени демилге көтөрүлүп калды. Бул конституциялык реформага барабыз, конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп. Ошол биринчи демилгелеп чыккан конституцияга өзгөртүүлөрдүн долбоору эми бул адам жүрөгү чүргөндөй долбоор болчу. Бул болсо ушу бийликти толук бир күчкө баш ийдирүүчү долбоор болчу. Аны элдин баары эле билет. Биз ошого каршы билдирүү таратканбыз. Биринчиден биз билдирүү таратардан мурда ошо Ройсаковнага айтып, Атамбаевга жолугуп айтыш керек. Бул кадамдар болбойт. Бул ошо апрель революциясынын духуна, идеясына каршы келген иштер. Анын үстүнө 2020-жылга чейин конституция өзгөртүүгө тыюу салынган. Бул мыйзам чегинде референдумда кабыл алган мыйзамда жазылып турат. 2020-жылга чейин, сентябрь айына чейин конституция өзгөрбөйт деген. Мына ушунун баары каршы келип калып атат. Бул кичине туура эмес иш десек, эми Атамбаев жолуккусу келбей койду. Ошондо биз ачык жарыя кылганбыз. Бул бийликтин узурпациясына бараткан кадам деп. Мына ошого жооп катары биз ошо ачык жарыя 30-августта жасаганбыз. 31-августта жанагы аянтта ошол Атамбаев өзүнүн элдин баарына белгилүү сөзүн сүйлөп, ошо менен биз убактылуу өкмөт менен Атамбаевдин ортосу биротоло ажыраган. Мына ошол кезде чогулуп ушундай чогулуп жүргөнбүз. Кийин болсо мына Текебаевдин соту жана башка маселелер боюнча ар кандай форматта албетте чогулуп жүрдүк. Сотторго барып катышып аттык. Ушул учурда чогулганыңар эмнеден кабар берет? Азыр неге саясий кырдаал кандай? Анан силердин бир кандайдыр бир пикирге келдиңиздерби? Ошончо чогулгандан баягы саясий кырдаал жөнүндө кеп козголду да. Сөзсүз, бирок пикирлешпиз дегендин өзү да биз мисалы үчүн коомдогу демократиялык процесстерди андан ары
жылышына, коомдогу жанагы адам эркиндиктери, сөз эркиндиктеринин андан ары калыптанышына, бул коомдогу ошо 10-жылы түптөлүп, бирок тилекке каршы жанагы өткөн мезгил кыска болуп калды да, мына убактылуу өкмөт болгону 3 ай иштеди. Анан номиналдуу еще бир 6 айга чейин турдук. Ошо 6 ай мезгил ошол 10-жылкы революциядан кийин алып келген жаңы саясий маданият, жаңы саясий курсту бекитүүгө, бышыктоого жетишсиз болуп калды. Биз анын негизин эле конституция менен кабыл алдык. Андан ары карай ушул процесс токтобойт. Эми эл кан көрдү, мындай тополоң болду, эл түшүндү, коом түшүндү. Мындан ары бул курстан бурулуп кетүү болбойт, баягы кайрылып кетүү болбойт. Ушу боюнча эле жылат деген ишеним чоң болчу да. Анан тилекке каршы мына Атамбаев биз колдодук учурунда, президент болду. Бирок ошол курсту теңирден тескери жасап кетти. Ал болсо ошол учурундагы Акаевдин үй бүлөлүк бийлиги, Бакиевдин үй бүлөлүк бийлигин эле кайра алып калыбына келтирип, бул жерде бир гана ошо үй бүлөсү катышпаган менен калган баардык атрибуттарын ордуна коюп, жанагы кландык бийликти орнотуп, ошону менен бул апрель революциясынын идеяларын баары тепселенип кетти да. Мына азыр ошол нерсе мына кайра калыбына келгенге, мына Текебаевдардын бошошу, ошо Чотоновдун бошошу, соттук акыйкаттык болот, мындан ары ошо түзөлүп кетет деген үмүт жаратып атат, ошого негиз берип атат. Ошол себептен мисалы үчүн азыр жолугууга дагы, сүйлөшүүгө дагы эң негизгиси ушул жанагы жаралган үмүттү өчүрбөй, ушул багытта, демократия багытында коомдун жылышына бир өбөлгө болчу нерселерди колдоо, кубаттоо, ошого жардам берүү деген маселелер бар да азыр. Мисалы үчүн азыр ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баарыңар биригип бир күч болуп, анан бийликке бере турган сунушуңар барбы? Анан эми андай маселе коюлган жок. Мындайда жок. Ошол биригип бир саясий күч болуу деген маселе коюлган жок. Андай талкууланган да жок. Анын талкууланышы да мүмкүн эмес. Анткени ичинде эми ошо учурунда эле ар кандай саясий көз караштагы адамдар, убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн баары өзүнүн көз карашы, өзүнүн жолу бар адамдар. Бүгүн деле ошо баары биригип алып бир саясий күч болуу деген жок. Бирок бүгүнкү күндө ошо саясий кырдаалга, саясий процесстерге, коомдук процесстерге таасир этүүчү күч бар албетте. Анткени убактылуу өкмөт мүчөлөрү, мен дагы бир жолу айтайын, жөнөкөй кишилер эмес. Ичинде мына экс-президент бар, экс-спикерлер бар, өкмөт башкарган адамдар бар. Ошол себептен бүгүн ошо коомдогу морекки оң жагына карай жылыш, бир жакшы жагына карай жылыштарды колдоо көрсөтүүгө, ошого бир түрткүнчөк болууга күч бар албетте. Азыр негизи Кыргызстанда саясий күчтөрдүн башын бириктирүү реалдуу. Буга чейин ошо бийлик башындагылар айтканда, кандай гана саясий күч болбосун, иштешүүгө даярбыз депчи. Негизи биринчиден ошондой баягы конструктивдүү могу өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган, өлкөнүн ички туруктуулугун бекемдөөгө багытталган, өлкөнү бир туруктуу өнүгүү жолуна алып чыгууга багытталган саясий күчтөрдүн биригүүсүнүн зарылчылыгы бар. Өтө чоң зарылчылык. Эми бул зарылчылыктын ишке ашышы албетте биринчи кезекте бийликтен көз каранды, өлкөнүн башында турган президенттен көз каранды. Ошол эле убакта бүгүнкү күндө болуп жаткан өкмөт ишке ашырып аткан саясаттан көз каранды да. Эгерде ошол коомдун бириктире турган, коомду бир багытта баштай турган демилгелер болсо, ошо демилгелерди ишке ашырууга баягы мындай коомду мобилизациялаган ураандар болсо, албетте биригели деген, ошо өнүктүрөлү деген күчтөр көп. Бүгүн чынын айтканда бул саясий талаада кандайдыр деңгээлде чачкындык бар. Ошон үчүн бул жеке кызыкчылык же бир тар чөйрөнүн саясий же экономикалык кызыкчылыгынан сырткары бир жалпы кызыкчылыктарды коюп бириктирүүчү ураандар болсо, биригүү кыймылы башталышы азыр мүмкүн да. Бирок ошонун дагы кыйын жактары бар да, анткени ар бир саясий күчтүн өзүнүн амбициясы бар, анан соодалашуу башталат дегендей. Эми бул жерде амбиция көп кишилерде бар да. Ошо амбициядан дагы бизде ушундай болуп калбадыбы? Бул жана коомдун мамлекеттин өнүгүшүнө, коомдук мамлекеттик түзүмгө карата бир 3 кыргыз отурса бир 7 пикир айтылат да. Чаржайыт пикирлер. Анан көбүнчө ошо мамлекеттик түзүм, мамлекеттик башкаруу, коомдук башкаруу дегендин түшүнүгү
түшүнүгү жок, баягы жалпы жонунан билгендер абдан көп акылман болуп, билерман болуп кетишти. Ошон үчүн мындай баары бир пикирге келет деп айтыш кыйын. Ошонун ичинен, коомдогу күчтөрдүн ичинен жанагындай ошо бир багытта жыла турган конструктивдүү күчтөрдүн биримдигин караш керек да. Анан жыла баштаса элдин көпчүлүгү ошол жака ооп, коом ошол жака жылат. А так баарын бир пикирге келтиребиз деш азыр мүмкүн эмес. Бул кантип ишке ашса болот? Кел отур деп мындай жөнөкөй тил менен айтканда кантип? Жок, бул практикалык иштер. Бул сөз же болсо бир талкуу менен бирикпейт. Бир чоң практикалык проектилерди алып чыгып ошонун үстүндө иштеш керек. Биринчиден, мына азыр бүгүнкү күндүн тартибинде эң чоң маселе бул элдин баары айтып атканда калыстык акыйкаттык деп атпайбызбы? Сот акыйкаттыгы, укук коргоо органдарында, башкаларда мунун баары келип эле бир маселеге такалат. Акыйкатсыздык эмнеден болот? Ал министр өзү эле акыйкатсыз калыс болбоюн дебейт. Буга мажбурлап турган күч бул саясат. Ошо биз мамлекеттик түзүмдөрдү, айрыкча сот, прокуратура жана укук коргоо органдарын саясаттан ажыратмайын, аларды саясаттан бөлүп чыгып, өз милдетин мыйзам чегинде аткаруу калыбына салмайын, бул маселе чечилбейт. Ошон үчүн мына ошол эле мамлекеттик түзүмдөрдүн реформасы, регионалдык жанагы аймактык реформа деген чоң маселелер бар. Мына ушундай чоң маселелерди ортого коюп, ошо менен бир жылыш керек да алдыга. Анан экинчиден чоң экономикалык проектлерди баары бир ишке ашырганга элди мындай жигерденде турган, элдин демин көтөрө турган, шыктандыра турган бир проектлер болуш керек. Мына ошондойлорду астыга чыгарып коюш керек да. Мына ошолор бириктирет. Элдин башын иш, конкреттүү иштер, конкреттүү аракеттер бириктирет. Сиз ишенесизби, бизде саясий күчтөрдү бириктирүү канчалык реалдуу, анан ишеним барбы сизде? Эми саясий күчтөрдү жалпы жонунан алганда өтө мындай ажырата турган саясий пикир келишпестик жок. Бул жерде баарынын эле бириктирбей турган жана өзүң айтып аткандай жеке кызыкчылыктар менен амбициялар. Ошон үчүн ар бир саясий күч, ар бир саясатчы жалпы кызыкчылыкты өзүнүн жеке кызыкчылыгынан өйдө коюп, жалпы кызыкчылыктын үчүн иштөөгө баш урса. Эми негизинен баары эле даяр. Анткени угуп атабыз, телевизордон угуп атабыз, окуп атабыз, баары эле эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн деп атпайбы? Жок, айта берет, ичин билбейсизби, ичинде эмне деген ойлор? Жок, ошол эми муну конкреттүү иш, ошого баш ийбегендер бөлүнүп калат, баш ийгендер биригет. Бул багытта конкреттүү кадамдарды тышташ керек. Рахмат сизге маегиңиз үчүн. Сиздер менен мен Элизат Эркинтур болдум. Саламатта калыңыздар.